урматтуу угуучулар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Мен азыр бөйрөктөгү таштарды, зарат таштар орусун эң заманбап методу менен талкалап чыгаруучу методду көргөзсөм. Муну карасаңар, бuyakta эң заманбап швейцарский аппарат, модуль десылка деп коет. Муну менен ташты дистанттык жол менен кеспей, чукулабай, наркоз бербей, кыйнабай, жана узиге окшоп эле моундай баллону ишиге тийип турат, ошо менен ташты талкалап салсак болот. Бул узи рентген, анан узи контроль бар. Рентгенден көрсөңөр, могу жерде таш турат. Бул прицел да, жана морской боюна ойнойсуңар го, ошо морской боюна ойногондо эле прицелге ташты коюп алып туруп, аппаратты включать этсе, талкалап, таш кум болуп чыгып калат. Дагы жакшы нерсеси, бул больницага, ооруканага жатыштын кереги жок. Оорулуу келет, кичине очередь болуп калса келет, очередь жок болсо 10-15 мүнөттүк процедура келип туруп, мисалы жумуш бар, азыркы заманда барыбыздын жумушубуз бар. Келет, 10-15 мүнөттө талкалайт, кайра жумушуна кетип калса, жос кайра үйүнө кетип, больницага жатыштын кереги жок, ага акча короштун, убакыт короштун кереги жок. Ошонун менен бул эң жакшы метод да. Баасы бизде 8300. 8000ден 8300. Дроблениени мындай 85% ташка бир эле дробление жетет, бир эле процедура жетет. Бирок 10-15% бейтаптарга кээде 2 же 3 жол калабыз. А так 85% бир эле процедура, бир жолдо келишет. Таштардын түрлөрү болот, кээ бирөө катуу болот, кээ бирөө чоң болот, кээ бирөө туура эмес турган болот, кээде оорулуу температура болуп, бөйрөк ириңдеп кетет болот. Анда деген бул метод анда жарабай калышы мүмкүн. Анда бизде дагы башка методдор бар. Бурата реноскопия деп коет. Жана зарат чыккыч каналдан сойлоп барып туруп, бөйрөккө чейин камера менен контроль кылып, экрандан көрүп, таштарды лазер жолу менен талкалап салабыз. Ал дагы болбой калышы мүмкүн, ал дагы размеринен, бөйрөктүн өзгөчөлүгүнөн зависит этет да. Болбой калса, анда тешип туруп, жарым сантиметр эле тешик менен, жарым сантиметрден даже кичирээк тешик менен биз бөйрөккө кирип барып туруп, таштарды алып салабыз. Размерин, немелерин карабай эле. Размер не имеет значения, плотность камня, анан размер не имеет значения. Азыркы заманда ачып кесип жазаштын, ташты алыштын кереги жок. Баары тең ушундай технологичный метод менен алып салса болот.